магистратура окуп атабыз бул жакта. Мен эл аралык мамилелер менен евро биримдиктин мыйзамдарын окуйм да бул жакта. Европалык туристтерди Кыргызстанга алып барган турабыз да. Кыргызстанга алып барса бул не деген нерсе? Кыргызстанга алып барсак эми биз биринчи өзүбүз үйрөндүк бул жакта сервис кандай жүрөт, конокторду кандай тосуп алыш керек, дагы эмне кылыш керек, дагы эмнелерди аткарыш керек. Мисалы, мейманканаларда кандай болоrak кызмат көрсөтүш керек. Ушундай туристтер тыйынды таштап отуруп ал жерге. Коммуналдык службалар бир жылда 1.200.000 чогултуп алышат акча. Биздин эжелерибиз, чоң эжелерибиз, байкелерибиз, алар караң кишилерди карап иштешет. Баданте деп коет да бул жакта италиянчачы. Бизнесмен алектенген кишиге, туризммен алектенген кишиге өлкөгө пайда алып келип атат киши. Колдоолор өтө көп. Колдойт, салыктардан жеңилдетилип берилет. Өлкө колдойт. Аларга эч кандай тоскоолдук жок да, жол ачык. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей, биз Европа өлкөлөрүнү чыгармачыл топ менен кыдырып, андан сырткары мына бүгүн келдик. Италиянын борбору Рим, Римдин жанындагы өлкө болсо Ватикан өлкөсү. Бүгүнкү биздин каарманыбыз ушул жакта көп жылдан бери эмгектенип, туризм багытында иш алып барат. Азизбек Кожоев деген биздин мыкты жигитибиз бар, коомдук ишмер жана жеке ишкер. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Кожоев Азизбек Сандалимович 1999 жылы Баткен облусунун Баткен шаарында туулган. 5 бир туулгандын улуусу. 2017 жылы Баткен облустук гимназия мектебин аяктаган. 2019 жылы комбат джиу-джитсу боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиондугуна ээ болгон. 2019 жылдын апрель айында комбат джиу-джитсу боюнча Азия чемпиондугунда 3-орунду ээлеп спорт чебери аталган. 2017-2021 жылдары КУУнун юридика факультетин бүтүргөн. 2021 жылдан тарта Италиянын Рим шаарындагы Сапиевца университетинде магистратурада эл аралык мыйзамдар жана Европа биримдигинин мыйзамдарын окуп жатат. Билим алуу менен катар туризм тармагында иштеп баштап 2023 жылдын март айында өзүнүн жеке компаниясын негиздеген. Кымыш өлкөлөрүнөн келген туристтерди Италия өлкөсү менен тааныштырышат. 2023 жылы май айында Кыргыз Union коомдук бирикмесин негиздеген. Анын алкагында Бириккен Улуттар уюму менен биргеликте кыргызстандык жана борбор азиялык студенттер үчүн буунун Рим шаарында жайгашкан атайын мекемесинин ишмердүүлүгү менен тааныштыруу экскурсиясын өткөргөн. Учурда көчмөн глобал компаниясынын Кыргыз Union коомдук бирикмесинин жетекчиси жана негиздөөчүсү. Саламатсызбы, Азизбек мырза? Саламатчылык, Дорун мырза. Римге кош келдиңиздер. Атайын пирамида каналы сиздерди мекендештер долбооруна тартканы келдик. Италия, Рим, Ватикан. Сонун көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиздер дагы бир жолу Римге. Бүгүнкү маекти ушул Ватикандан баштайлы деп атабыз. Ушу Ватикан жөнүндө айтып берсеңиз, андан кийин өзүңүз жөнүндө. Бүгүн биз Ватиканда турабыз. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет. Болгону, аянты болгону 44 гектарды гана түзөт. Халкынын саны 1000 кишидей деп айтылат. Эми кызматчылар менен кошо 5000 киши бар Ватиканда. Дүйнөдө эң кичинекей мамлекет. 44 гектар болсо деле бул мамлекет катары эсептелет. Булардын дагы бир өзгөчөлүгү папа башкарат да буларды. Мисалы бизге баягы мусулмандарга салыштырганда биз азыр алардын Меккесинде турабыз. Меккеси бул Каабасы деп айтсак болот. Сан Петро деп коет, Базилика де Сан Петро деп. Святой Петрдун коюлган жери. Бул курулуштун деле тарыхын айта кетсек, кызык тарыхыны да. 120 жыл курушкан да мунучу. 120 жыл курушкан. 1506 жылы баштап, 1626 жылы куруп бүтүшкөн да. 100 жыл поколение архитекторлор куруп, эң баягы атактуу
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Рафаэль Санти деген кишилердин бүт баары курушкан ушуну. Эми өзүңүз жөнүндө маек курсак, ошол негизи эле кантип келип калдыңыз бул жакка? Кайсы жерден болосуз? Мен өзүм Баткенден болом. Баткен областынын Баткен шаарынан болобуз өзүбүз. Мен бул жака кандай келдим? Биз мектепти Баткенде аяктап, андан кийин Бишкекке окууга тапшырганбыз. Бакалаврды Кыргыз улуттук университетин аяктадык. Аяктап анан биз көптөн бери планыбыз болчу өзү. Чет өлкөдө окусак, көрсөк, алар кандай өнүгүп атат, кандай процесс жүрүп атат аларда, кантип алар ийгиликке жетип атат деп. Анан пландап жүргөнбүз. Кийин анан Кудай насип кылып, ошо Италияга өттүм, стипендия менен азыр магистратура окуп атабыз бул жакта. Мен эл аралык мамилелер менен евро биримдиктин мыйзамдарын окуйм да бул жакта. Кудай буйруса, эмки жыл аяктайбыз магистрды. Ошондой, бул жакта ошондой билим алып атабыз. Андан сырткары туризм менен алектенип баштадык бул жакта. Туризм менен дегенде биз мына Борбор Азиядан, эми орус тилдүү өлкөлөрдөн кишилерди алып келебиз бул жака, Италияны көрсөтүп беребиз. Бир 10 студентке жумуш менен камсыз кылабыз, 10 студентти. Биздин өзүнүн кыргыз студенттер ар бир шаардан, мисалы Миландан, Неаполдан, Флоренциядан, Римден студенттерибиз келген конокторго көрсөтүп, шаардын коозуктарын көрсөтүп таныштырып беришет. Ушундай. Азыркы учурда ушу туризм багытында кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Негизи дүйнө жүзүн боюнча туризм кандай жакка өзгөрдү? Кайсы өлкөлөр биринчи ондукка кирет? Ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Туризмди тууралуу айтчу болсок, бул туризм мамлекеттердин жашоосунда өтө маанилүү роль ойнойт да. Неге? Себеби COVID-19 болгондон кийин, коронавирустан кийин дүйнө жаңы ачылды да туризм үчүн. Андан кийин биздин өлкөлөргө деле булардын кызыгуулары арта баштады. Азыр эми дүйнөдө Бангкок, Таиланд 21 миллион турист менен бир жылда эң биринчи орунга чыгып атат. Бул 21 миллион турист деген бул не деген нерсе да? Мисалы ал барып тамагын ичет, ал жерден жатаканасына төлөйт, мамлекетке канча акча калып атат да. Канчалаган кишилер жумуш менен камсыз болуп атат. Таиландтан кийин уже Париж кетип атат, Франция, Париж 19 миллион кишиси менен. Андан кийин уже Лондон кетип атат. Лондон Кытайдын шаарлары аябай сонун өнүгүп атат туризмге карайчы. Ошого биздин аракетибиз неге мен туризмди баштадым да, мисалы. Биз бир жыл иштеп көрөлү дедик. Европада таанышып көрүп, булар кандай иштеп атат, туризмде кантип кызмат көрсөтөт, кантип сервис көрсөтөт. Биз ошону үйрөндүк мына бир жыл бою. Эми Кудай насип кылса 2024-жылы европалык туристтерди Кыргызстанга алып барганы турабыз да. Кыргызстанга алып барсак, бул не деген нерсе? Кыргызстанга алып барсак, биз биринчи өзүбүз үйрөндүк бул жакта сервис кандай жүрөт, конокторду кандай тосуп алыш керек, дагы эмне кылыш керек, дагы эмнелерди аткарыш керек. Мисалы, мейманканаларда кандай болорак кызмат көрсөтүш керек. Ошолорду акырын үйрөнүп, эми Кудай насип кылса Европанын туристтерин Кыргызстанга алып барганы турабыз 2024-төн. Бул деген нерсе эмне эми 2024 мисал баштасак, евро биримдикте 450 миллион киши бар да, 450 миллион киши. Бул деген канчалаган туристтер, канчалаган акча да өлкөбүз үчүн. Бир эле турист барсын, мисалы, барып ал суу ичсин, мейманканада жатсын. Канча кишибиз жумуш менен камсыз болот да, мамлекетке ал салык калат, кишилер жумуш менен камсыз болот. Элибиз анан маданияттар журулушат, кишилер өзүн өзү жетиштирет, өнүгөт дегендей. Негизи кандай сунуштарды берет элеңиз? Мына азыр бизде Кыргызстанда деле көлдү алсак, тосмолорду алып салдыла деп мыйзам чыкты. Андан сырткары дагы көп эле мындай дүйнө жүзүндө климат өзгөрүп атат, суу тартыш болуп атат дегендей. Туризм багытында биздин Кыргызстан эмнелерди кылыш керек, эмнелерге жетише элекпиз, дагы жетишибиз керек дегендей. Туризм багытында пляждарда мисалы тосмолорду алганында мен колдойм ал нерсени. Себеби Италияда, Европа өлкөлөрүндө тосмо жок эч кандай. Тосмо жок, киши жээкти колдоно алат бүт баары. Себеби сууду колдоно алат, жээкти колдоно алат бүт баары. Биз Кыргызстан эмне кылыш керек эми? Туризм тармагы биз үчүн маанилүү, себеби биз эми тоолуу өлкөбүз да. Баягы аянтыбыздын көп бөлүгүн тоолор ээлейт. Биз эми башка өлкөлөрдөй болуп чоң завод фабрикаларды кура албайбыз. Себеби дегенде бизде орун жок да, кааласак деле тоолор. Биз эмнени көрсөтө алабыз? Биз туризм менен акча иштей алабыз. Биз сервис көрсөтө алабыз да бирөөлөргө. Сервис көрсөтө алабыз. Мисалы, Швейцарияны карайлы да.
Швейцария бизге эле окшош, бирок анын бюджети менен биз салыштыра албайбыз. Алардын 75% бюджетини ошол сервистен алат. Буну мындай деп коет, диверсификациялык экономика дейт да өлкөдөчү. Бул деген эмне деген? Өлкөгө ар тараптан пайданын келүүсү. Мисалы бир столду алсак, столдо 4 бүтү бар да. Анын бирөөсүн кесип койсо 3 бүтү калат да. Мисалы бизде бир эле тармактан же кумтөрдөн же салыктан акча иштесек, кече көргөндөй карантин болуп калды. Салык жок, эч ким иштебейт. Мамлекет уже орусча айтканда тупикте да. Диверсификациялык экономика болсо, туризм менен иштесек, дагы сервис көрсөтсөк, дагы бир идеяларды ойлоп таап, же IT тармактан услугаларды көрсөтүп, ошондо гана бизде мындай көп тармактуулук, көп тармактан акча түшөт мамлекетке, пайда келет дегендей. Анан туризм тармакта мен не сунуштай алам? Биринчиден эми биз Борбор Азияда ысык көлүбүздө көл жок. Биз Борбор Азияны жакшы камсыз кылып алалы. Жакында мисалы сүйлөшүүлөр жүрүп атат, өзүңүздөр билгендей, Кытай визасыз режимге макулдашалы деп атат биз менен. Ал Кытай деген кандай чоң өлкө да, ал канча миллиондогон туристтер келет Кытайдан. Эми биз туристтер келет, ооба, туристтер келет, бирок даярбызбы биз ошого? Даярданыш керек, ага, даярданыш керек. Мен айткандай, мен сунуштайм мамлекеттик программаларды уюштуруп, туризмге тиешелүү бар кишилерди окутуу керек. Окутуу керек. Кандай туризмде баягы туристтерге кандай баягы эме көрсөтүш керек? Мисалы, сервис көрсөтүш керек, кандай кызмат көрсөтүш керек? Келгенде кандай тосуп алыш керек? Мисалы, Сингапур өтө өнүккөн өлкө. Мисалы, алардын паспорту дүйнөдө биринчи орунда турат да, эң көп өлкөгө визасыз кире алат. Ошонун лидери премьер-министр айтат да, Ли Куан Ю айтат. Туризмди дейт өнүктүрүү үчүн силерде аэропорттон мейманканага чейинки эң мыкты болуш керек дейт да, кызмат. Аэропортто келди, аэропорттун таза болуш керек дейт. Аэропортто mesela автобус менен кеттиби, автобустун өтө мыкты болуш керек дейт, таза. Даже айдоочусу дейт, жакшынакай күтүп алып, жылмайып күтүп алып, анын мейманканага жеткенге чейин баардык нерсе эң мыкты деңгээлде болсо, ал туризмдин баягы биринчи сезимдери ошол дейт да, сен өлкөңдү көргөн. Баягы орусча айтканда первое впечатление. Ошол маанилүү да кишилер үчүн. Себеби Кыргызстанды эч ким тааныбайт азыр Европада. Мен 2 жылдан бери жүрөм мына. Кыргызстан десек таанышпайт эч ким. Раз тааныбайбы бизде? Биз баягы биринчи сезимдерин алардын, баягы биринчи көрүнүштү, первое впечатленияны эң мыкты көрсөтүшүбүз керек да. Ошол үчүн мен мамлекеттик программаларды сунуштамакмын. Албетте, биз деле аракет кылабыз, үйрөткөнгө аз платформалар түзүп атабыз, жаштарыбызга багыт бергенге, мисалы туризмдин маанилүүлүгүн түшүндүргөнгө макалаларды жазып атабыз дегендей. Ооба, албетте, биз деле аракет кылабыз. Ар ким өз кесибине, өз багытында эң мыкты болсо гана толук боло алабыз да. Салык жөнүндө айтып кеттиңиз, ошо салык жөнүндө суроо берейин деп атам. Биякта салыктардын пайызы кандай экен, андан сырткары салыктар кандай төлөнөт экен, туризм багытында салыктар кандай негизи эле? Туризм тармакта биякта мындай жеңилдиктерди айтсак болот. Tax free деген нерсе бар Европа өлкөлөрүндө, көп өлкөдө. Бул жака туристтер келет да, кийим алат, башка мисалы телефон сатып алсын, дагы башка нерсе сатып алсын. Ал туристтерге мындай мүмкүнчүлүк бар. Алар кетип атканда, мисалы аэропорттон салыктарын өздөрүнө кайтарып алса болот да. Tax free деген нерсе бул. Аэропорттон салыктарын кайтарып ала алат. Анан негизи эле Европа өлкөлөрүндө бизнесмен алектенген кишиге, туризммен алектенген кишиге, өлкөгө пайда алып келип атат киши, колдоолор өтө көп, колдойт, салыктардан жеңилдетилип берилет, өлкө колдойт, аларга эч кандай тоскоолдук жок да, жол ачык. Негизи бияка келип ушу окуйм деген биздин мекендештерге, анан эмгектенем деген мекендештерге кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эмне кылса болот келип, анан биринчи очередте эмнени билиш керек бияка келип атканда? Менин биринчи эле кеңешим, англис тилин өтө мыкты билүүбүз керек. Студент, бул жака келем деген. Анан Европанын өзгөчөлүгү, бизде мисалы мектептер 11 жылдык да, 11 жыл окушат, Европанын университеттери 12 жылдык билим менен кабыл алат. Бул деген нерсе биздин окуучулар 11 жыл мектепте окуйт. 1 жыл университетте биринчи курста аяктайт, анан гана тапшыра алат да бул жака. Эми билим берүү англис тилинде болот, кааласа англис тилинде, итальянча мыкты билсе, итальян тилинде окуса болот. Билимине мен баа берем, өтө жакшы билими, коррупция деген түшүнүк жок бул жакта. Анан дагы бир жери, киши университетке өттү, бүтөт деген маселе жок да бул жакта. Окубайбы, окуганды билбейби, жаман окуйбу, бүтө албай калышы деле мүмкүн да. Окуулар кыйын, коррупция жок. Башында эмне бар, билим барбы, татыктуубу, бүтөт, аяктайт.
бюджет же кандай? Мен өзім стипендия менен окуйм бул жакта. Стипендия менен бизге стипендия төлөп беришет. Бизге стипендия төлөп беришет, университетибиз акысыз. Наоборот, бизге алар беришет. Алар төлөп берет. Бул деген нерсе ушул жерде белгилей кетчү маселе да. Мен айта кетчү нерсем, качан билим акчадан жогору бааланганда гана өнүгүү болот да. Мен ушул жерде көзүм менен көрдүм да. Мисалы, биз стипендия менен окуйбуз бул жакта. Булар бизди жаман карашат да. Мисалы, бизге жашаган жерин берет, келип биздин жашаган жерде өздөрү мусорларды тазалап кетет, уборкалар тазалыктарын кылып берет. Мындай көтөрүп карайт да. Себеби булар ойлошот, бизди булар окутат, кийин булар бизге иштеп калат дейт да. Булар мындай ойлошот. Эгер бала окуучу өлкөсүнөн чыгып кетип атабы дейт, демек бул балада потенциал бар дейт да. Бул коркпой, ата-энесин таштап, зона комфортунан чыгып келип атабы, бул балада потенциалы бар, келечеги бар дейт. Аябай мыкты карап, өздөрүнө жакындатып, анан алып калгысы келет булар күчтүү кадрларды. Ошон үчүн мен Кыргызстанда деле эме айттым го, качан билим акчадан жогору бааланганда гана өнүгүү болот. Булар ошону баалай билет, билимди баалай билет, кадрларды баалай билет, акылдуу кишилерди баалай билет булар. Бирок негизи биздин максатыбыз булар бизди канча карабасын, Кудай насип кылса, биз эми окуганыбыз, билимибиз, аракетибиз бүт баары мекенибиз үчүн. 24 жаштагы Азизбек Италияда билим алуу менен бирге Көчмөн глобал компаниясын Кыргыз Union коомдук бирикмесин негизде алды. Бул жактан алган билим тажрыйбасын Кыргызстанга келип колдонуп, туризм тармагын өнүктүргүсү келет. Азыркы учурда ушул Италияда канча биздин мекендештердин саны, анан эмне менен алек болот алар? Кайсы тармакта иштешет көбүнчө? Биздин мекендештер Италиядан Рим шаарын айтчу болсок, мисалы, жалаң студенттер бар Римде. 200-ге жакын студентибиз бар Римде. Студенттердин шаары Рим. Анан канча биздин элчиликтин эсеби боюнча 6000дей кыргызстандык бар Италия өлкөсүндө, биздин мекендештерибиз 6000дей кыргызстандык. Алардын эми көпчүлүк бөлүгү биздин эжелерибиз, чоң эжелерибиз, байкелерибиз. Алар караң кишилерди карап иштешет. Баданте деп коет да бул жакта итальянчачы. Ошолорду карап иштешет. Анан студенттердин саны эми көбөйө баштады Италияда. Азизбек мырза, маегибиздин уландысында мындай суроо. Ушул итальянецтер эмне менен өзгөчөлөнөт экен? Анан бул жактан кандай немелерди алса болот экен өзүбүзгөчү? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен мисалы туризммен алектене баштадым да, жакында, жакын эмес, 2 жыл болуп калды. Итальянецтерде мындай нерсени байкадым. Булар аябай окуяларды ойлоп тапканды жакшы көрүшөт да, фантазиялары өтө күчтүү иштейт. Мисалы бир жөнөкөй эле фонтанды булар айтышы мүмкүн да. Фонтан треви деп коет. Айтат, булар тыйынчтасаң дейт мондай. Бир тыйынчтасаң сүйгөнүң табасың дейт. Римге келесиң дейт. 2 тыйынчтасаң сүйгөнүң табасың дейт. 3 тыйынчтасаң үйлөнөсүн дейт да. Бул деген нерсе жөн эле нерсе туристтерди кызыктыруу үчүн. Бирок ушундай туристтер тыйынды таштап отуруп ал жерге. Коммунальный службалар 1 жылда 1 200 000 чогултуп алышат акча. Ал 1 200 000 евро деген нерсе жакшы акча да алчы. Ушундай окуяны ойлоп табып атат, анын акчаны иштеп атат бул жактанчы. Жөнөкөй эле мисалы крандагы сууларды айтып коюшу мүмкүн. Бул баягы сүйүүнүн суусу. Сүйгөнүң менен бирликте сууду ичип, мисалы, чашканы сындырып салсаң, сүйүүңөр болду, бекем калат өмүр бою деши мүмкүн да. Окуу ойлоп тапкан жакшы көрөт. Жөн эле эстеликтерге бир окуу ойлоп табып коюшу мүмкүн да. Бул мондой болгон, андай болгон деп. Биз мындан эмнени үйрөнө алабыз? Кыргызстанда деле көп да бизде, мисалы, Манас атанын күмбөзү бар. Да башка жерлер бар. Ысык көлүбүздүн баягы түбүндө шаар бар дейт. Аябай кызык окуяларыбыз көп. Биз деле аларды ойлоп тапсак болот да, кишилерди кызыктырып. Мондой окуясы болгон, мондой болгон, интернеттен ошону жарыя кылып, QR кодду коюп, эгер ошол жерге барганда QR кодду пробивать этсе телефон менен окуясы чыгат. Шуну аябай өнүктүрсөк болот, шуну алсак болот италиялыктардан. Мындай суроода дагы өзүңүз мына азыркы учурда ушул Италиядан
саясат тануу деп коет да, ошол багытта тажрыйба алып атасыз. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз, негизги бул саясат кандай болуш керек, саясатты жүргүзүү кандай болот, мисалы үчүн саясий шайлоолор кандай өтөт, сиздин ушул акыркы учурдагы тажрыйба алып атканыңыз кайсы багытта? Биздин эгер саясат тууралуу айтчу болсок, саясат тууралуу мен мындай гана айта алам. Негизи саясатта айтылат да, экстрактивдүү институттар, инклюзивдүү институттар деп айтылат да. Бул экстрактивдүү институттар деген эмне? Бир эле баягы орусча айтканда железный закон олигархии деген термин бар да. Ал бир эле элита келет да, бийликтин бүт баары ошо кишилерде болот. Бизнесни эле баягы эң чоңдорун алар баягы башкарат. Кишилерди эле баягы саясаттан алыстатат, конкуренттерди. Оппозиция деген нерсе жок да ал жердечи. Ал туура эмес жол негизи. Инклюзивдүү институттар деген бул саясий эркиндик. Мисалы, саясий эркиндик. Анан оппозициянын деле баягы чоң күчкө ээ болушу да, чоң күчкө ээ болушу. Мында биз мисалы Англияны карайлы, Американы карайлы. Буларда ушундай эркиндик бар. Ар ким өзүнүн каалаганын айта алат. Ар ким өзү каалаганын жасай алат. Туура биз булардын жалаң жакшы жагын гана алыш керек да. Диктатура деген нерсе тарыхты көрүп эле келип атабызбы? Диктатор болгон кишилер, мисалы Египеттин диктаторлорун карайлы, Ирактын диктаторлорун карайлы. Эми көп аны айта берсек көп да. Африкан диктаторлорун карайлы. Алардындай соңу эч жакшылык алып келбейт да диктатура. Эми сизге эркин микрофон берели. Кыргызстанга каалоо тилектериңизди айтып, сунуштарыңызды айтып кетсеңиз болот азыр. Мен мекенибизге Италиядан салам жолдойм. Биринчиден Италия Рим шаарынан Кыргызстандагы бүткүл Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мекендештерибизге, кыргызстандагыларга баарыңыздарга салам. Италиядан карап турабыз, мекенибизди эле байкап турабыз. Аябай мекенибизди биз деле сагынып атабыз. Бирок эми биздин күч аракетибиз, билимибиз, бүт бардык аракеттерибиз мекенибиз үчүн. Ошон үчүн биз мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын алдына жылышына ишенебиз. Канчалаган баягы кыргызстандык студенттер, окуучулар аракетте жүрөт бул жакта Европада, уктабастан, жебестен, мисалы ачка жүрүшү мүмкүн, окуп аракет кылып жүрөт. Бирок бул нерсе биздин баягы жаркын келечек алып келүү үчүн аракеттерибиз. Себеби биздин балдары бизден көптү көрсүн, бизден алысты көрсүн. Ошол бүт баарына ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө дагы. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Саулыкта болуңуз. Рахмат.